Эфирде 21 сентябрга алынган жаңылыктардын топтому. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгын белгилөөгө даярдык көрүү боюнча мыйзамга кол койду. Бир бол замандаш партиялары мыйзам бузгандыгын башкы прокуратура билдирди. Кыргызстандан кайсы мамлекеттерге учууга болот? Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыктан чыгаруу жөнүндө жарлык чыгарды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, Жээнбеков 4 документке кол койгон. Президенттин 3 жарлыгы менен 973 адамга Кыргыз Республикасынын жарандыгы берилген. Анын 771 чоңдор, 202 балдар. Дагы бир жарлык менен 238 киши Кыргыз жарандыгынан чыгарылган. Алардын 186-сы чоңдор, 52-си балдар деп айтылат маалыматта. Кыргыз жарандыгын алгандардын көбү этникалык кыргыздар экендиги кошумчаланды. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгын белгилөөгө даярдык көрүү боюнча жарлыкка кол койду. Анын негизинде 2021 жылдын 31 августунда көз карандысыздык майрамын жогорку деңгээлде белгилөө өз убагында даярдык көрүү тапшырмасы берилди. Өкмөт уюштуруу комитетин түзүп, иш-чаралар планын 2020 жылдын 1 декабрына чейин бекитиши керек. Зарыл болгон финансылык каражаттар республикалык бюджеттен бөлүнөт. Премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жетекчилигине Ош облусунун Араван районунда Мекенем Кыргызстан жана Биримдик партиясынын өкүлдөрүнүн ортосунда болгон окуя боюнча тез арада иликтөө иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Өкмөт башчы күнөөлүүлөр өлкөнүн тиешелүү мыйзамдарына ылайык жоопко тартылышы керектигин белгилеп, жергиликтүү бийлик органдарына калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасын берди. Эске салсак, кечээ Ош облусунун Араван районунда үгүт иштерин өткөрүү маалында жаңжал чыгып, 12 адам жаракат алган. Мындан сырткары 5 автоунаа талкаланган. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 266-беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Учурда мушташкан 10 жаран кармалып, сурак берип жатат. Жаңжалдан жаракат алган 12 адамдагы жакынкы убакта сурак алынары белгилүү болду. Тергөө кызматы тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалып, келтирилген чыгым эсептелүүдө. Мушташ чыгарган жарандарга карата катуу чара көрүлөөрү белгиленди. Ал эми шайлоонун үгүт ишинде массалык мушташтын чыгышына жол берген Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Сактан Исмаилов кызматтан алынып, бир катар кызматкерлер тартип жазасына тартылды. Башкы прокуратура 21 сентябрда шайлоо мыйзамынын сакталышы боюнча ишти улантып жаткандыгын жарыялады. Анын жүрүшүндө Бир бол партиясынын атынан талапкер катары катталган жаран Норвегиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу экендиги аныкталгандыгын билдирди. Муну менен консулдукта иштегендердин саясий ишке аралашуусуна тыюу салынган мыйзам бузулгандыгын маалымдады. Башкы көзөмөл органы мыйзам бузуу фактыларын жоюу боюнча Тышкы иштер министрлигине кат жөнөткөн. Мекеменин маалыматында замандаш саясий партиясынан Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясына мүчө болгон адам социалдык фонддун жергиликтүү мекемесинин башчысы экендиги аныкталгандыгы да айтылат. Борбордук шайлоо комиссиясы менен социалдык фонддун жетекчилигине маселенин мыйзамга шайкештигин карап чыгып, чечим кабыл алуу сунушталган. Бир бол жана замандаш партиялары башкы прокуратуранын маалыматына азырынча комментарий берелек. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, өлкөдө коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 45.471 жетти. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 55 жаңы учуру катталды. Алар төмөнкү аймактарда: Бишкек шаарында 8 учур, Ош шаарында 1, Ош облусу боюнча 7, Баткенде 25 учур катталды, Жалал Абад аймагында 4, Нарын жергесинде 2, Талас облусунда 5, Чүй өрөөнүндө 1 учур, ал эми Ысык Көл облусу боюнча 2 учур катталды. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде 104 адам сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 41.682-ни түздү.
ММК колдоо борбору фонду 2020 жылдын 20 сентябрынан 25 октябрына чейин Кыргызстандын бардык мектеп мугалимдеринин медиа маалыматтык сабаттуулуктун элементтери камтылган видео сабактарды кабыл алат. Маалыматка ылайык, медиа маалыматтык сабаттуулуктун элементтери камтылган видео сабак сынагы медиа жана маалыматтык сабаттуулукту, сынчыл ой жүгүртүүнү, интернет коопсуздугун жана санариптик сабаттуулукту жогорулатуу максатында уюштурулууда. Сынактын толук шарттары менен таанышуу үчүн фонддун сайтына кирип, атайын форманы толтуруп жөнөтүү керек. Эмгектер 2020 жылдын 20 сентябрынан 25 октябрына чейин кабыл алынат. Сынактын жыйынтыгы 5 ноябрда жыл сайын өтүүчү форумда чыгарылат. Алдыңкы орундар үчүн белектер дагы бар. Медиа коомчулуктун өкүлдөрү 21 сентябрда алдыдагы парламенттик шайлоого аттанган саясий партияларга кайрылды. Бул тууралуу журналисттер коомдук бирикмеси билдирди. Аталган бирикме башында турган кайрылууга Кыргызстан журналисттеринин көз карандысы союзу, медиа өнүгүү борбору, контент медиа коомдук фонддору, журналисттик иликтөөлөр фонду, 24 KG порталы, Интерньюз уюму жана 10 чукул журналист кол койгон. Анда парламенттик шайлоого аттанган партиялар демократияны, адам укуктарын жана сөз эркиндигин камсыздоо боюнча жоопкерчилик алыш керектиги белгиленген. Келишимди колдогон саясий партиялар сөз эркиндигин чектөөгө каршы туруп, жогорку кеңеште медиа тармакка тиешеси бар мыйзамдардын сөз эркиндиги менен эркин ой билдирүү укугун чектебеши, адам укугу, демократиянын эрежелери сакталышы үчүн болгон аракетин көрүшү керектиги айтылган. Кайсы саясий партиялар бул келишимди колдой тургандыгы азырынча белгисиз. Ош облусу боюнча жаңы окуу жылына карата 9 мектеп, 2 бала бакча, мындан сырткары 2 балдар ойноочу аянтча, 5 мектепке спорттук зал ачылды. Андан сырткары облустагы 534 мектептин 99%-ына интернет жеткирилген. Эми ар бир мектепте онлайн жалпы республикалык тестке даярдоочу борборлор ачылат. Кыргызстандын Манас жана Ош аэропорттору аркылуу учактар чет мамлекеттерге каттай баштады. Республикалык ыкчам штаб каттамдардын тизмесин жарыялады. Манас аэропорту аркылуу аткарыла турган авиарейстер: Бишкек, Стамбул, Бишкек, Бишкек, Анталия, Бишкек, Дубай, Бишкек, Дубай, Шаржа, Бишкек, Шаржа, Ташкент, Бишкек, Ташкент, Алматы, Бишкек, Алматы, Бишкек, Москва, Бишкек. Ош аэропортунан чартердик рейстер төмөнкү багыттарда каттайт: Москва, Ош, Москва, Ош, Санкт-Петербург, Ош, Ош, Новосибирский, Ош, Ош, Екатеринбург, Ош, Ош, Сургут, Ош, Ош, Красноярский, Ош. Белгилей кетсек, Россия, Казакстан, Өзбекстан жана Бириккен Араб Эмирликтеринин талаптарына ылайык Кыргызстандын жарандары бул өлкөлөргө барганда коронавируска тапшырган ПЦР тестинин жыйынтыгын көрсөтүшү керек. Тесттин мөөнөтү 3 күндүн ашпоого тийиш. Ал эми Түркияда мындай талаптар жок. Эскерте кетсек, аэропорттун терминалына авиабилети барлар гана кире алат. Жүргүнчүлөрдүн бардыгы беткап режимин сактоого милдеттүү. Алдыда 22 сентябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат.
Дүйнө жүзүндөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.